түнкү саат 2. Мен болсо сиздерге өзүмдүн абалымды айтып бергим келип атат. Уже сториске монтип жазып чыга берипчи мындай мияма жетип кетти. Бул стористерди качан киргизем билбейм. Азыр ушунчалык сүйлөгүм келип атат. Мен оюмду жеткире аламбы, жеткире албайм, аны дагы билбейм. Анда эмесе кеттик. Ылагым келип кетти. Кыскасы кеп башынан болсун. Мен болсо өлө кызганчак адамдардын катарын толуктаймынбы, же мен аябай көпкө күткөндүгүм үчүн, эми аябай деле көпкө күтпөдүм, 6 жыл күттүк. Андан да көп күткөндөр бар. Кыскасы аябай кызганчак болдум. Анан кош бойлуу экенимди билгенден тартып, мен эч кимге айтпадым. Айткым да келбейт. Бирөө менен ал тууралуу сүйлөшкүм да келбейт. Ушундай болдум. Жада калса ата-энеме айтпадым, элестеткиле. Анан кечээ могул 8 октябрь атам туулган күнү болчу. Атама кантип айтам деп жүрүп, анан туулган күнүндө айтабыз деп. Аны да өзүм айтпадым, сиңдим аркылуу айттырдым. Өзүм айткандан уялам. Анан ошол күнү атам менен, анан сиздер менен дагы чогуу бөлүштүм. Аны сиздерге бөлүштүм. Ылагым келип кетти. Айтор мен бөлүшкөндөн кийин өлө реакция болду. Прям телефонумда чалуулар тынбайт. Эми аябай жашырдым да, кенен кийип, көп мындай чакырууларга барбайм, туулган күндөргө барбайм. Айтор мындай көпчүлүктү да сүйбөй, өзүм менен өзүм жүрөттүм. Тоолорго көп бараттым, анан чырактагы кыздар менен эле ушинтип жүрдүм. Анан ошол себептен жаңылыкты бөлүшкөндө эч ким билбечү да, жакындарым дагы, алыскы туугандарыбыз дагы. Анан аябай мондай реакция болду да, элде дагы, анан жакын туугандарымда дагы телефонумда тынбай чалуулар, смстер тынбай калды. Чалган чалууларды ала албайм, кылтырап калгам. Мен негизи мынтип ойлоп жүргөм, азыр айтып берем. Ушунча жашырып жүргөндө эле мага аябай кыйын болду. Анан ачыкка чыккандан кийин кенен стористерге чыгам, көчөгө дагы кенен чыгам деп ойлогом да, негизи мен ошентип ойлогом. Бирок сиздердин реакцияңыздардан кийин, жакындарымдын реакциясынан кийин аябай телефон тынбай, чалуулар, смс ушундайлар аябай көп көңүл мага бурулуп кеткендиги үчүн менин организмимде мындай автоматтык түрдө коргонуу болду да. Коргонуу болуп, мен кайра тескерисинче коргонуу болду дагы. Тескерисинче мен стористерге чыга албай, көчөгө дагы чыга албай, көчөдөн элдер көрүп деп сүйлөсө мага жакпай, короче мындай өзүмдү башкача сездим. Азыр мындай күчүмдү топтоп туруп сториске чыгып айтып берейин деп атам.